Бул сөздү улантып мен айткым келип атат, биз деле Жанар Акаев экөөбүз 10 күн мурда мыйзам долбооруну демирге кылып төрага жибердик. Мен билим боюнча комитетке түшө элек да, туурабы долбоор? Урматтуу төрага. Чөлек. Вот, видите, бир жумадан бери төрагадан силерге жеткенде анда калган мамлекеттик органдардан мет алып калабыз. Биздин комитеттин аталышы регламент боюнча деле бар сөз, туурабы? Төрагага уже сессияда суроо бергенден коркуп калдым мен, мисалы үчүн. Кагып иштейт экен, аябай катуу күчтүү жигит болуп калыптыр да. Сиздер мындай да, комитеттин төрагасы болгондуктан баардык тармактарда регламент сактоо боюнча тартипти, ошо сактоо боюнча ишти көзөмөлдөшүбүз керек. Но бүгүнкү азыр Бакыт Эргешевич айткан сунушту тапшырма иретинде сиз аппаратка эмес, өзүңүз аппарат жардам берсе, сиз өзүңүз бир жыйынтык алып келишиңиз керек. Төрага биздин мыйзам долбоорлор кирди чыкты процессин бузуп атабы же бузбай атабы? Анан корутунду же жазуу түрүндө жооп берсеңиз, кийин биз сын пикир айтканга мындай негиз болот да. Андай болбойт, эгерде төрага кабыл алгандан кийин ошол заматта эле кол коюп жөнөтөт да, же ал изучать этип анализ кылып атабы? Андай функциясы жок да. Же ал текшермек беле? Бүгүнкү күндө төрага в принципе баягындай приемо-раздаточный пункт болуш керек да. Мыйзам долбоор боюнча. Келдик, тийиштүү комитетке кетти. Анан бир жума кармашып не болот экен? Мен ошол комитеттин төрагасы катары сизге ушул тапшырма катары суранат элем, аткарып койсоңуз кийинки жыйынга жалпы законопроекттердин жылышы боюнча, айрыкча шайлоо законопроекттер кандай акыбалда эмне үчүн бир ай жүрөт төраганын кабылдагысында.